алейкум, сак бол KG каналыбыздын YouTube көрүүчүлөрү. Россиядагы айдоочу тармагында жүргөн биздин мекендештер, амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте Россия жергесиндеги алыскы жолдогу штрафтар деген темада болмокчу. Билесиздер, Россия жергесинде полиция кызматкерлери мурда айдоочунун гана ременин текшерсе, азыр арткы орундуктагы жүргүнчүлөрдүн дагы ременин текшерип жатышат. Эгерде арткы орундуктагы жүргүнчү же болбосо айдоочу ремень такпаса канча штраф болот? Экинчи, экранда көрсөтүлгөн алыскы жолдо эң көп кездешкен 3 жол белги 324, 46, 62 жол белгилер эмнени билдирет, кандай мааниге ээ, жана ушул жол белгилерге баш ийбей жол эрежесин буссак канча штраф алабыз? Үчүнчү, обгон. Кайсыл жерлерде обгон кылууга болбойт? Обгон боюнча толук маалымат. Эгерде обгон кылып алсак канча штраф болот? Ошолор боюнча бүгүнкү видеороликте толук маалымат беребиз. Төртүнчүсү, фара боюнча. Күндүзү габарит же болбосо ближний лампочканы жандырбай жүрсөңүздөр, же болбосо кечиндеси ближний лампочкаңыз күйүп калып, ошол боюнча айдап жүрсөңүздөр канча штраф аласыздар? Бешинчиси, 126, 127 жол белгиси алыскы жолдо жүргөнүздө өтө көп кездешет. Анча маани бербегенибиз менен, эгерде ушул жол белги бар жерлерде жапайы жаныбарлар менен же болбосо үй жаныбарлары менен кырсык боло турган болсо, өтө чоң суммада штраф төлөп калышыңыздар мүмкүн. Кайсыл учурда сиз штраф төлөйсүз, кайсыл учурда сиздин машинаңызга келтирилген чыгымдарды страховка төлөп берет. Бүгүнкү видеороликте сиздерге ошолор боюнча толук маалымат беребиз. Мекендештер, сак бол KG каналы Россиядагы биздин айдоочуларга жардам кылуу максатында ачылган. Эгерде биздин сак бол KG каналын колдоо көрсөтөм десеңиздер, жөн гана подписка таштап, лайктан басып, ушул сак бол KG каналынан чыккан видеолорду башка WhatsApp группаларга бөлүшүп койсоңуздар, ошол жетиштүү. Биринчи ремен боюнча айтсак, пункт 2.1.2де ошол боюнча толук маалымат берилген. Унаа ордунан жүрүп баштаганга чейин сөзсүз жүргүнчүлөр ремен тагынуу зарыл. Эгерде жүргүнчү ремен тагынбаса, ошол учурда сиздерди полиция токтотсо, жүргүнчүгө эскертүү бериши мүмкүн, же болбосо статья 1229 час 1 менен 500 рубль штраф жазып берет. Ошонун негизинде айдоочу эгерде ремен тагынган болсо дагы, жүргүнчү тагынбаган үчүн бул учурда статья 12.6 менен айдоочуга 1000 рубль штраф жазып берет. Бул штрафтарды 20 күндүн ичинде төлөсөңүздөр 50% скидка болот. Ошол үчүн унаада бара жатканыңызда сөзсүз ремендерди тагынуу зарыл. Бул сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн. Россия өлкөсүндө алыскы жолдордо жүргөнүбүздө ылдамдыкка тиешелүү 3 жол белгини өтө көп байкайбыз. Бул белгилер 62, 46, 324 жол белгилери. Бул белгилердин айырмачылыктарын түшүндүрүп өтсөм, 62 жол белгиси бул сунуштоо жол белгиси, көбүнчөсү бул көпүрөлөргө жана коркунучтуу сыйгалак жолдорго коюлат. Бул белгидеги көрсөтүлгөн цифрадан эгерде ылдамдыкты ашырсаңыз же болбосо түшүрсөңүз, сизге эч кандай штраф болбойт. Болгону сиз кырсыктан алыс болосуздар. Экинчиси, 46 жол белгиси. Бул белги көрсөтүлгөн цифрадан эң азы көрсөтүлгөн цифрада жүрүшүңүз керек. Андан жогору жүрүүгө сизде милдеттендирилет. Айтайлы, бул көбүнчөсү магистралдарга жана көп полосалуу жолдордун өзүнчө бир полосасына коюлат. 46 жол белгисине эгерде 60 көрсөткөн болсо, эгерде 60тан аз жүрө турган болсоңуз, бул учурда сиз радарга түшүп полиция кызматкери токтотсо, сизге эскертүү бериши мүмкүн, же болбосо 500 рубль штраф жазып берет. Эми 324 жол белгиси боюнча айтсак, бул белги баарыңыздар билгендей эле ылдамдыкты ашырууга тыюу салуучу жол белги. Бул белгиде көрсөтүлгөн цифрадан эгерде ылдамдыкты ашыра турган болсоңуздар, өзүнчө Россия жергесинде этаптарга бөлүнүп штрафтар каралган. Россия жергесинде 20 км/часка чейин гана ылдамдыкты ашырууга уруксат берилген. Эгерде 20дан 40ка чейин ылдамдыкты ашыра турган болсоңуздар, бул учурда 500 рубль штраф аласыздар. 40тан 60ка чейин ылдамдыкты ашырсаңыздар, 1000 рубльден 1500 рубльге чейин штраф. 60тан 80ге чейин эгерде ылдамдыкты ашырсаңыздар, бул уже грубый нарушение болуп эсептелинет. Бул учурда сиздерди полиция кызматкери токтотсо, протокол түзүп, статья 12.9 час 4 менен протокол түзүлүп, сотко жөнөтөт. Сотто 2000ден 2500 рубльге чейин штраф аласыздар, же болбосо 4 айдан 6 айга чейин праваңар лишение болот. 80ден жогору эгерде ылдамдыкты ашыра турган болсоңуздар, статья 12.9 час 5 менен протокол түзүп, бул учурда дагы сотко жөнөтөт. Сотто
5000 рубль штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо 6 ай праваңар лишения болот. Мекендештер, эгерде сиз самокат, велосипед, жеке унааңыз менен же болбосо оор жүк ташуучу унааңыз менен доставка тармагында иштесеңиздер, ишеничтүү таксопарк издеп жатсаңыздар, мен сиздерге жакшы, ишеничтүү, өз ишине жоопкерчиликтүү болгон таксопаркты сунуштап кетейин. Бул таксопарк Богатый курьер. Богатый курьер таксопарктын проценти 3%. Эгерде сак бол KG промокодун иштете турган болсоңуздар, сиздерден 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Ушул таксопарктын өзүнүн техподдержкасы бар. Эгерде заказдарда көйгөйлөр жаралса, 24 саат чалып өзүңүздүн заказдагы проблемаңызды чечип алсаңыздар болот. Акча чечүүдө эч кандай проблема жок. 24 саат каалаган учуруңузда акчаңызды өз убагында чечип алсаңыздар болот. Жана бул таксопарктын өзүнүн Богатый курьер деген YouTube каналы дагы бар. Ошол жака катталып, доставка тууралуу толук маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Жана кандай унаалар менен доставка тармагында иштесе ыңгайлуу болот, ошолор боюнча толук маалыматтар берилген. Обгон боюнча толугураак маалымат берип кетсем, алыскы жолдо жүргөнүбүздө көпчүлүк учурда обгон кылууга мажбур болобуз, бирок кайсыл жерлерде обгон кылууга болбойт, ошолор боюнча маалымат алып алышыбыз керек. Көпчүлүгүбүз билгендей эле 3.20 жол белгиси бар жерлерде алдыдагы унааны ашып өтүү максатта сплошная полосаны кесип чыгып, алдыдагы унааны ашып өтө турган болсок, ошол учурда обгон кылууга болбойт деп түшүнөбүз. Бирок 3.20 жол белгиси жок, бирок обгон кылууга болбой турган жерлер дагы өтө көп. Россиянын мыйзамдарында 11-пунктта ошолор боюнча толук маалыматтар берилген. Биринчисин айта турган болсом, бул пешеходный переход. Пешеходный переходко жакындаган учурда обгон кылууга болбойт. Экинчиси поезд өтүүчү жол. Поезд өтүүчү темир жолго 100 метр калганда 100 метрдин ичинде обгон кылууга болбойт. Үчүнчүсү туннель. Туннель эгерде эки багыттуу болсо, ошол учурда обгон кылууга болбойт. Төртүнчүсү көпүрө. Көбүнчөсү алыскы жолдо жүргөнүбүздө кичинекей көпүрөлөр дагы туш болот. Ошол кичинекей көпүрөдө эгерде эки багыттуу болсо, эки багыттуу экенин билдирген сплошная полоса жок болсо, 3.20 жол белгиси жок болсо, ошол учурда дагы ошол көпүрөдөн обгон кылууга болбойт. Бешинчиси бурулуштарга жакындаганда обгон кылууга болбойт. Алтынчысы, ушул жерде көбүнчөсүндө түшүнбөстүктөр пайда болот. 3.20 жол белгиси жок, сплошная полоса жок, үзүк сызык, обгон кылууга болот. Бирок эми обгон кылайын деп жатканыңызда сиздин алдыңыздагы уна сизден мурда обгонго чыгып кетти. Эгерде ошол уна обгонго чыгып, өзүнүн полосасына кайтмайынча сизге обгон кылууга болбойт. Анын артынан эгерде обгонго чыга турган болсоңуздар, бул учурдагы грубый нарушение болуп эсептелинет. Бул учурлардын бардыгында 3.20 жол белги жок болсо дагы, сплошная полоса жок болсо дагы, бул учурларда эгерде полиция сиздерди көрүп калса, сиздерге протокол түзүп берет. Статья 12-15 4-чү час менен сотко жөнөтөт. Сотто 5000 рубль штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо 4 айдан 6 айга чейин праваңар лишения болот. Алыскы жолдо жүргөндө полиция кызматкери көбүнчөсү унаабыздын фарасын жандырбай жүргөнүбүздө көп токтотуулар болот. Ошол боюнча Россиянын мыйзамдарында пункт 19.5-те толук маалыматтар берилген. Эгерде күндүзү унаабыздын ближний лампочкасын же болбосо габаритниди жандырбай жүрсөңүздөр, сиздерге статья 18-20 менен протокол түзүлүп, постановление түзүлөт. 500 рубль штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо эскертип аласыздар. Ал эми кечинде сиз сөзсүз ближний лампочканы жандырып жүрүшүңүз керек. Эгерде ближний лампочка күйүп калган болсо, иштебей турган болсо, бул учурда сиздерге статья 12.5 час 1 менен протокол түзүлүп, постановление түзүлүп, ошол жерде бул учурда дагы 500 рубль штраф аласыздар, же болбосо эскертүү бериши мүмкүн. Россия өлкөсүндө алыскы жолдордо жүргөнүбүздө эки эскертүү жол белгисин өтө көп кездештиребиз.
1.26-1.27 жол белгилери. Бул белгилер бар жерлерде өзүбүзгө этият болуп, унаабызды сак болуп айдашыбыз керек. Анткени алдыбыздан үй жаныбары, жапайы жаныбар любой момент чыгып калышы мүмкүн. Эгерде 1.26-1.27 жол белгилери бар жерлерде сиз ошол жаныбарларды сүзүп кете турган болсоңуздар, бул учурда айдоочу 30 миңден 50 миңге чейин штраф каралган айдоочуга. Эгерде унааңыз юрлицо катталган болсо, 100 миңден 500 миң рубльге чейин штрафтар каралган. Айтайлы, бул жапайы жаныбарды сүзүп кетсеңиз, бул мамлекеттин мүлкү болуп эсептелинет. Кээ бир жаныбарлар кызыл китепке кирген, өтө кымбат турат. Ошонун ордун мамлекетке төлөп бериш үчүн чоң суммадагы акча төлөп берип калышыңыздар мүмкүн. Айтайлы, жапайы жаныбар сүзүп кеттиңиз, ошол жерде эч кандай полицияга кабарламадыңыз, жөн гана кетип кала турган болсоңуздар, бул ДТП болуп эсептелинет. ДТП болгон жерде таштап кете турган болсоңуздар, статья 12.27 час 2 менен сиздерге протокол түзүлөт, сотко жөнөтүлөт. 1 жылдан 1,5 жылга чейин правоңар лишение болот, же болбосо 15 сутка камаласыңар. Эми 1.26-1.27 жол белгилери жок жерде, эгерде үй жаныбарын же болбосо жапайы жаныбарды сүзүп кете турган болсоңуз, бул учурда сиздин күнөөңүз жок болот. Ошол жерде полиция чакырыңыздар. Полиция келип кырсык болгон жерден артка 3 километрден 5 километрге чейин карап чыгат. Ал жерде эгерде эскертүү жол белги жок боло турган болсо, сиздин күнөөсүз экендигиңизди тастыктап, сизге протокол түзүп берет. Ошол протоколдун негизинде страховой компанияга барып, машинаңызга келтирилген чыгымдардын бардыгын төлөтүп алсаңыздар болот, туугандар. Ушул Сак бол KG каналынан чыккан маалыматтар эгерде сиздерге пайдалуу болсо, досторго, тааныштарга, Россиядагы WhatsApp группаларга жөнөтүп койгонду унутпаңыздар. Кырсыктан алыс болуңуздар, аман болуңуздар.